Сиз үчүн оңой каналга жазуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргыз Тайм каналы менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү берүүбүздө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жумурай журтка атын кашкасындай таанымал эстрада ырчысы Бек Борбиев тууралуу кеп болмокчу. Один эксперт шилтем аркылуу кирип, өзүңүздүн командаңызга ставка коюңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Эсепти кантип толтуруп ошол жакта бар. Бек Борбиев 1969 жылы 24 сентябрда Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунда туулуп, Торкен айылында чоңойгон. Билими 1991 жылы Политехникалык институттун инженер жол куруучу бөлүмүн аяктаган. 1999 жылы Искусство жана маданият институтунун уюштуруучу менеджер факультетин аяктаган. 2001 жылы Кыргыз мамлекеттик транспорт курулуш жана архитектура университетинин бажы кызматкери адистиги боюнча билим алган. Иш тажрыйбасы 2002-2010 жылы бажы кызматкери, 2010-2012 жылдары интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчисинин орун басары. Чыгармачылыгы Ырчы 1990 жылдары Тазасы барбы, Делбирим, Замандаш, Шерине жана башка ырлар менен эл оозуна алынган. Учурда ырларынын саны 500гө чамалайт. 2011 жылы өзү продюсерлик кылган Мен сүйгөн карагат тасмасына тартылган. Сыйлыктары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Республикалык Рыспай Абдыкадыров атындагы сыйлыктын ээси, үй бүлөлүү, 4 баланын атасы. Токтогулдун торгою, балалыгы Терек суу деген айылда өткөн. Ал жакта 4-класска чейин окуп, кийин Торкен айылына көчүп барып, окуусун уланткан. 7-класста аяктап, жайкы эс алууга чыккан кезде колуна аккордеон алып, 3 айда ойногонду үйрөнүп алган. 8-классында ыр жазып көрүп, бирок ал учурда чоң акын, музыканттар гана ыр жазат деген түшүнүктө болгон. Анан да мектеп курагында кыздардын көз жаздымынан кем калбаган жигит болгон. Эл жөнөкөй кат жазса, ал ыр аралаштыра жазып, көп сулуунун жүрөгүн багындырган. Кесип тандаткан жол азабы. Ырчы Политехникалык институттун автоунаа жолун куруу бөлүмүн аяктаган. Бул кесипти тандап калышына Токтогулдун жолунун начардыгы көкөйгө тийиши себеп болгон. Анткени студенттик курагында айылына көп каттачу. Баса Ырчыдагы 2 жогорку билимдин ээси, Кыргыз мамлекеттик транспорт курулуш жана архитектура университетинин бажы кызматкери бөлүмүн, Искусство жана маданият институтунун уюштуруу менеджер факультетин аяктаган. Студенттик кезден башталган чыгармачылык. Ырчынын студенттик учурунда балдар талаа иштерине чыгарылчу. Ошол күндөрү жумуш бүткөндөн кийин чогуу отуруп эс алганда болочок аткаруучу адатынча ырларынан созуп койчу. Бара-бара студенттер ырларын суранып уга баштаган. Жаш ырчынын өнөрүн мугалимдер да байкап, студенттик Ала тоо жазы фестивалына автордук ырлар жанры боюнча сынакка катыштырышкан. Анда лауреат аталып, чыгармачылыкка мурдагыдан да кызыга баштаган. Биринчи элге таанылып, анан телеге чыккан. Сахнага 1990 жылы ырдап чыкканы менен телеге чакыруулар болгон эмес. Ошондуктан ырчынын өңүнөн эмес, ырларынан таанышчу. Концерт коюп, аймактарга барганда аткаруучунун өзүнөн Бек Борбиев келдиби деп сурагандар болгон. Сахнадан кетем деген. Бир кездери чыгармачылыкты жыйынтыктап, чоң сахнадан кетем деп калың журтка жар салган. Буга ырчынын бажы кызматында кыргыз патентте иштеши себеп болгон. Сынга алынган учур. 2014 жылы өлкөнүн мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин тоюна барып ырдап сынга кабылган. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары менен да иштешпей калган. Бул боюнча ырчы талант жер тандабайт деп жооп кайтарган. Актер катары да өзүн сынаган. 2011 жылы өзү продюсерлик кылган Мен сүйгөн карагат тасмасына тартылган. Кийин ырчынын талантына баа бергендер да, сындагандар да четтен чыккан. Ырларынын саны 500гө чамалайт. Бул тууралуу өзүнүн тастыктаган жайы бар. Бек Борбиевдин репертуарындагы көпчүлүк ырлардын сөзү обону өзүнө таандык. Чыгармаларынын басымдуу бөлүгүн сүйүү темалары түзөт.
Спорт жаатында бою 180 см. Өзүнүн айтымында мектеп курагында спортко, ырга, шокту кылганга да жетишкен бала болгон. Жаш кезинде спорттун күрөш, бокс, волейбол түрү менен алектенген. Азыр бильярд ойногон жагынан алдына киши салдырбайт. Эрежесиз уруш сүйүүчүлөрүнүн катарын толуктайт. Интернет түйүнүнүн активдүү колдонуучусу. 18 жашынан бери мурут коюп келет. Ырчынын мурут мен үчүн идеал же стилде эмес. Муруту жок концерт койгон, ырдаган учурларым көп эле деп айтканы бар. Анткени менен узун элдин учугуна илинген Бек Борбиев деген чоң ырчыны муруту жок элестетүү кыйын. Жеке жашоосу: келинчеги Фарида менен студент кезинде таанышкан. Ал нарындын кызы, кесиби инженер куруучу. Кыз жигит болуп 3 жылдай сүйлөшүп, 1989-жылдын күз айында үйлөнүшкөн. Ханбото, Бабур аттуу уулдар бар. Улуу кызы турмуш жолунда, кичүү кызы мектеп окуучусу. Жоокерлердин кол чабуусу мени ырчылыкка түрткөн. Ырчы болушум керек экенин чынын айтсам аскерден түшүндүм. 1986-жылы Политехникалык университетинин инженер куруучу факультетинде тапшырып, 2-курсту бүткөндөн кийин аскерге кеттим. Ал жактан рота башчысы болдум. Ошол жердеги маданият үйүнөн баян, гитара алдырып алгам. Жоокерлерге күнүгө 1 саат саясат жөнүндө сабак өтүлөр эле. СССРдеги саясий жаңылыктар менен тааныштырчу агайыбыз мага жоокерлерди сабак өтүлчү жайга алып бар да отуруп тургула деп кетип калчу. Мен жөн отурбай баян, гитара менен ырдап берер элем. Бүткөндө тынбай кол чабасыңар деп койчумун. 100га жакын жоокердин кол чабуусун элестет. Укмуш каттуу чабышат да. Мен колумду көтөргүчө токтотушчу эмес. Мен болсо жүгүнө берчүмүн. Алар кыргызча ырымды түшүнүшпөйт деле. Орус, өзбек, Кавказ улутундагылар да. Ошол жерден артист болгон жакшы турбайбы деген ой келди. Аскерден мени күтүп жаткан кыздарга арнап жаш сезим сыяктуу 2-3 ыр жараттым. Ырларымдын хит болгонун көрүп аябай таң калгам. Аскерден келип окуумду уланттым. Бирок ээн баштык кыла коюп окуудан айдалып калгам. Жатаканадан да чыгарып жиберишти. Кайда барам деп жүргөндө Жаныбек Аттыкуров деген жигит менен достошуп калдым. Жаныбек бир топ менен ош жака гастролго кетип жатыптыр. Жүр биз менен дешкенде сүйүндүм. Бара турган жерим жок эле да. Менин жанымда ага чейин Мухтар Атаналиев гитара менен ырдачу. Ал окуусунда калды, политехте. Ошентип гитара менен жанымда Жаныбек жүрө турган болду. Ош драма театрында иштеген Шайырбек Стампкулов деген жигит биздин концерттерди уюштурууда жакшы жардамын берди. Гастроль аягына чыкканда мен токтогулга кетмей болдум. Досторго мактанайын деп ырларымды кассетага жаздырып алганым барсам, Ош ТВда иштеген Алик байке силер түшкү тамактануу маалында келгиле. 1 саат убактыңар бар. Жетишесиңерби деди. Жаныбек экөөбүз 8 ырды токтобой бир ырдап чыгып кеттик. Ошол жыйнак дал өзүндө эле тараган. Айылда жүргөндө баягы кассетамды жоготуп алып, кайра Ош ТВга бардым. Эшик тоскон адамга Алик байкени чакырып койгула десем, сен ким болосуң дейт. Бек Борбиев десем, таң калып кайра карап кирип кетти. Бир аздан соң 5-6 адам чуркап чыгышты. Сен ушундай жаш баласыңбы дешсе, ооба жаш баламын, силер мени бирөө менен алмаштырып жаткан жоксуңарбы десем, ырдаган Бек Борбиевсиңби дешет. Ооба дедим. Ичине киргизип, бир арак алып келип, пиязды туурап столго коюшту. Ал убакта арак тартыш, спиртке суудан аралаштырып ичишчү. Мага эч ким таза арак бузуп бере эле. Шайырбекке чалып, мен Ош ТВда отурам десем, ал да жетип келди. Ал убакта арак ичпейт элем. Ооз тийип көрөйүн деп ууртап жаткан жеримен, бул ичпейт деп Шайырбек мени сыртка сүйрөп кетти. Көчөдө 5-6 такси турса баарында, жатаканаларда менин ырларым жаңырып жатканына өзүм күбө болуп аябай таң калгам. Ырлары жеңил желпи деп сындашчу. Ырларым тарап, атым чыга баштаганда эмне кылабыз дей баштадык. Шайырбек Ошто концерт коебуз деп калды. Анда кандай концерт болбосун, бир эле күн коюлчу. Чубак Сатаев гана 2 күн койчу. Шайырбек 2 күн беребиз деди. Кийинчерээк көчөдө илинип турган афишада мисалы Бек Борбиев ырдайт апрелдин 5-6-сы деген жарнамага эле Шайырбек 7-8 деп кошуп койчу. Ошентип афишалар тез эле даярдалып, концерттерибиз 2 эмес 4-5 күнгө уланып кетчү. 91-жылдын жарымына чейин Ош тарапты кыдырып, анан Бишкекти багынттым. Окуумду кайрадан сырттан окуу бөлүмүнөн уланттым. Менин атагым таш жарып жаткан чакта обону, сөздөрү абдан жеңил желпи, биздин музыкада мындай ырларга орун болбошу керек деген сындар гезиттерге дембедем жарыяланып турчу. Бул сындарды музыка таануучу журналист Бөкөнбай Боркеев агай айтар эле. Жолукканда жакшы элебиз, анан эле гезитке жамандап салат. Ал кишиге Асанкалы Керимбаев кошулду. Алардын сыны мени чыйралтты. Жакшы ыр жаратайын, экөөнү таң калтырайын деп издене баштаганымда тазасы барбы деген сыяктуу ырларым жаралган. Сын айткандар укмуш ырларды жаратып жатасың деп мактабаса да, кийин менин дарегиме сын айткандарын токтотушту. Менин жеңишим ушул болду.
Шайырбек Стамкулов жеке ишкер. Бир чемодан акчабызды дайыма жаныбызда алып жүрчүбүз. 1989 бир топ жаш таланттар Ош драма театрына гитара, аккордеон менен ыр күлкү аралаш концерт коюшту. Арасында Бек дагы бар. Анда ал студент. Жанындагылардан башка эч ким тааныбайт. Мен театрда администратормун. Бек чогуу иштебейлиби деп калды. Мен макул болдум. Делбирим, замандаш, Шерине, ай кызым деген ырлары чыгып, өзү ырдап жүрүптүр. Оштууда иштеген Алимжан деген байкеге барып 8 ырын кассетага жаздырдык. Өзүбүзгө 50 дана жаздырып алып, таксисттерге, кассета саткандарга бекер таратып жибердик. Каникул убагылыда Бек айылына кетип калды. Бир айдан кийин Бектин ырлары таксилерде, автобустарда, үйлөрдө жаңыра баштады. Кээ бир тыңдар биз жаздырган студиядан дагы көбөйтүп сатышкан экен. Анан Бекке телефон чалып, Ошко чакырттым. Ноокаттын Россия деген колхозуна концерт коймой болдук. Ал жерде менин тааныштарым бар болчу. Анын үстүнө клубу да чоң эле. Тактайга Бек Борбиев делбирим деп жазып туруп, айылдагы дүкөндүн жанындагы карагайга илип койдук. 3 күндөн кийин барсак Элдин көптүгүн айтпа, жөн эле жык-жыйма. Билет сатыш керек да. Мен кинонун билеттерин алып алгам. Бир билетти 3 рубльдан саттык. Анан Ошко 2 сеанс менен концерт бердик. Түштө кечинде. Түшкөн акчага кийим, машина, үй алалы деп деле ойлоп турбуз. Жашпыз, дайыма ушундай көп акча менен жүрөбүз деп ойлосок керек. Анын үстүнө бизге акчаңарды сарамжалдагыла, буга жумшагыла деп акыл айткан адам болбоптур. Эртеден кечке бир таксини жалдап алып, курсагыбыз ачса ресторандан тамактанып жүрө берчүбүз. Эсимде, менин кара чемоданым бар болчу. Ошонун ичи толтур акча эле. Учтары чыгып калса, тыгып көтөрүп алчубуз. Банкка салып коюш ойдо жок. Бир куту тамеки алыш керек болсо да ошол чемоданды ачып алчубуз. Ошентип 1992 Улуттук филармонияга концерт бердик. ЦУМга, Орто Сай жана Ош базарына филармонияга афиша илдик. Филармониянын жетекчилиги менен түшкөн акчаны жарым-жарымдан бөлүп алабыз деп сүйлөштүк. 15 күн койсок 15 күн тең эл батпай. Анан дагы 2 күн бердик. Ал кезде азыркыдай ырчылар өтө көп эмес болчу. Ошентип 1995 чейин азыркынын тили менен айтканда Бекке продюсер болдум. Буралкан Назарова апасы. Кайгыдан мени балам сууруп чыккан. Бек боюмда болгондо эле анын өзгөчө бала болорун туйгам. Анткени ойго келбеген нерсеге талгак болдум. Атасы экөөбүз тең студентпиз. Акчабыз аз. Базарга барып 2-3 эле кабырга алабыз. Ошону кайнатып, кабырганы бирден тилип, жегенде анан өзүмө келчүмүн. Ошентип 3 ай кабырга жедим. Биз турган батирдин ээси улуу апа эле. Бир күнү кыз төрөбүсүң экен деди. Түшүнбөй калдым. Анын себебин кийин билдим. Көрсө кабыргага талгак болгондор аз экен. Кыз болсо кыялы начар, тилдүү болот деген ырым бар экен. Ал эми эркек балага баары жараша берет эмеспи? Бек өзүңөр билгендей чечкиндүү, кайраттуу, сөзүнө турган, айтканын бербеген адам, аман болсун. 2 курстан болсо керек. Үйгө бир кызды ээрчитип келип, эртең кетет деп койду. Эртеси деле анысы кымырабайт. Ошондо келин болчу кыз ушул окшойт деп сездим. Аскерден келгенден кийин чын эле ошол кызга Фаридага үйлөндү. Бекке ырчылык өнөр бизден өтсө керек. Атасы экөөбүз тең жакшы ырдачубуз. Азыр деле той топурда ырдап калам. Бишкекке концерт берген сайын чакырып, элдин алдында ордуман тургузуп, менин апам деп жар салчу. Кийин эле жаш өткөн сайын барбай калдым. Жогорудагы берүүбүз Спутник KG, Супер KG сайттарынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Ушуну менен биздин видео аянатчылык достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазууну унутпаңыздар. Сиздер менен KYRGYZ Time каналы болду. Кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө жаза кетиңиздер.